Assalamu alaikum достор. Өзүңүздөр билгендегидей биз көптөгөн лаваш чыгарган жерлерди сиздерге көрсөтүп атабыз. Анан бул жакта Давран байке бизди тосуп алды. Биз бүгүн сиздерге лавашты чыныгы кантип чыгарарын көрсөтүп беребиз. Assalamu alaikum. Достор, биз Global Food Service деген жерге келдик. Бул жерде лаваш, булочка жасашат экен. Кандай акыбалда жасап берет сиздерге көрсөттүк. Достор, ата мекендик өндүрүштү колдойлу. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Assalamu alaikum достор, биз бүгүн лаваш чыгарган жерге келдик. Баягы сиздерге көп жолу көрсөткөнбүз, лавашты кантип жасайт, кантип чыгарышат, кандай условияда, сан нормалары кандай экен. Анан биз бүгүн Global Food Service деген лаваш жасаган жайга келдик. Бизди Давран байке тосуп алды. Assalamu alaikum. Кош келдиңиз. Келип бергениңизге чоң рахмат. Ошол биз компания Global Food Service лаваш, жана хот-дог булочкасы, гамбургер булочкасын чыгарабыз. Фастфудтарга жана ресторандарга таркатабыз. Ошол жүрүңүздөр производствону көрсөтүп кетейин. Сиздер ушундай булочка да чыгарасыздар беле? Булочка для гамбургера, для хот-дога чыгарабыз. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвада мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Заирбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы Дареги, Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы Дареги, Профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Бул жериңиз? Бул жер кирүү, биякта раздевалка, ар бир баланын өзүнүн раздевалкасы бар. Көрүп кетсеңиздер болот. Биякта бахилы, перчатки, бияктан кийинип красный зонага киребиз. Жүрүңүздөр, көрөсүңүздөр. Халат, бахила, чепчик, бардыгы даяр, Тиги бул жака келип көрөбүз дешсе кандайсыңар? Силердин эшиңер конечно. Биздин эшиктерибиз ар дайым ачык. Любой момент келип көрсөңүздөр болот. Экскурсияга даярсыз? Даярбыз. Экскурсияга дайын даярсыз, Ушундай экен достор, баягы жанагы лаваш чыгарган жерлерди көрсөтөм го. Ошондо кирип баратканда ушинтип халат, бахила, чепчик берсе, кубанып калам да. Сиздер биздин берүүлөрдү көп көрөт окшойсуздар, Да, конечно. Ошо сиздин берүүңүздөрдү көрүп, астынан нормаларды Жакшы. Мынакей достор, халат, чепчик, бахила кийдик. Эми сиздерге азыр производствосун көрсөтүп беребиз. Бул жактан баштайлы. Булар биздин сертификаттар. Халал сертификаты бар бизде. Анан декларация, анан вестер. Вестер биз контролдо бизде. Халал сертификатты каяктан алдыңыздар ошондо? Халал индустриядан алдым. Халал индустриядан, Бүт сроктору жаңы 2025 жылга чейин. Бул жакта аптечка, санитардык тазалык инвентарь бар. Бул жакта Ушул жерди жакшы кылып коюп турсаңар, мындай инвентарь эмилине турган жерлер, Санитардык инвентария дейт. Балдар, балдар, достор, мен баягы сиздерге айтам го ар дайым
жанагы барсаң эле момундай швабралар, шыпыргылар, лаваш чыгарган жерлерде ар кайсы жерде турат да. Ушинтип жашынакай кылып жазап белип койсо болот достор. Бул деріңіз? Бул жак жөнүндө оборудование турат. Бияктан баштайлы. Бул жакта тестамес, балдар унду даярдап койшот. Анан бияктан замес башталат. Бул жактан суу ошулат, суу, туз, анан пищевой красителдер. Пищевой краситель полностью сертификаттары бар, кава сертификаттары. Полностью стандарттын соответственно. Ол тестамес экен, Тестамес. Конор, мына тестамес деген ушундай болуш керек да, таза. Сиздер ошондо канча болду иштеп атканыңыздарга? 1 жыл болуп калды. 1 жыл болуп калды, Жакшы, жакшы. Ошодо тестаместен чыкканда биякта ун, тесто, точнее, тестаны алып балдар бул оборудование салышат. Оборудование жөнүндө айта кетейин. Бул оборудование Россиядан алып келгенбиз, Москва шаарынан. Эң жаңыбардын оборудованиясы саатына 1300 лаваш чыгарат. Бул жакты көрсөтөт. 1 сааттабы? 1 саатта тоннор 1300, 1300 лаваш чыгарат. Биякта көрсөтөт. Полностью оборудование бул экран менен управлять этилет. Это полностью скорость, транспортер, растяжка теста. Здесь все настраивается, получается. Анан бул жакта бүт процесс көрүнүп турат, жүрүп сарат. Бул воронка тесто салынат. Бул жактан процесс башталат. Бул жактан раскатка. Бул жакта тесто складываться этет. Анан трамбовканы өтүп, растяжка кетет. Растяжка деген чойлат экенде, Да, моңжактан чойлап. Анан мында ёжиктеп коебуз. Ага атайын. Жо азыр коюп турсаңыз, тияктан ошондо бүктөлдү, Бул жерде бүктөлөт да. Анан растяжка дегенде чойлат. Растяжка, да. Бул жак ёжиктен өтөт. А бул муну эмне дедиңиз? Ёжик. Бул эмне? Атайын бул точкаларды кесип өтүп коет да. Анан биякта тоголок. Да, бияктан тоголок уже бычак кесилип кетет. Бияктан тоголонуп, бул жактан обрезка бар, кайта айланып воронка салынат. Анан биякта ысык экен, Бияктан печкага кетет. Бизде секционная печь 30 секундта чакат чыгып калат. Жүрүңүздөр такыр. Ошондо бияктан бышып чыгып калып атабы азыр? О, аз бияктан бышып баратат уже. Транспортер айланып атат. Айланып келип. Да, бияка келет. Аз көрүңүздөр. Туугандар биягынан уже бышып чыгып калат экен. Анан бияктан даяр лаваш чыгат. Бул азыр кургак болот. Анан бул жактан суу чачылат да. Мындаш үчүн. Потому что бияктан катылып чыгат, анан бияктан жумшарат. Бул жактан балдар чыгарып, анан бияктан сушка өтөт. Бир 5 мүнөттөй кургалат, үстүнөн жабылат. 5 мүнөттөн кургалып туруп, анан бияктан уже упаковка башталат. Бияктан упаковка болот. Бул жерде ошондо суу чачып атабы? Бул жерден көрсөтсөң, ар жактан туугандар ошондо даяр болуп чыгат экен дагы. Чыккандан кийин бул оборудование өзү ошондой экен, уже бышырып чыгарып койду. Анан үстүнө суу чачылат экен. Суу чачылып, ушинтип келип туруп, биякта бир 5 мүнөттөй кургайт экен. Кургап туруп, муну тигил жакка алып барып, уже упаковка болуп, уже даяр болуп калат экен. Элестетиңиздер. Саатына бул оборудование 1300 лаваш чыгарат экен. Кургатылды. Мына кургатылып аткан ушубу? Кургатылат. 5 мүнөт ушинтип турат. Анан балдар чогулуп, упаковкага баштайт. Мону примерно канча лаваш бар? Азыр бул жакта бир примерно
500 лаваш бар да. 500 лаваш ушундай көрүнөт экен да. Анан Бул жактан упаковка кылышат балдар. Анан жүргүзүп складыбызга өтүп кетели. упаковка кылынып туруп, анан бул жакка алып келесиңер, э? Бул жакта бизнес склад. Бул жакта лавашы сакталат. Лаваш даяр болгондон кийин бир 4-5 саат туруш керек да. Биякта определенный температура, биякта кондиционер турат. 15-18 градуста сакталып туруш керек. 4-5 градус, 4-5 саат сакталып туруп, анан бияктан уже балдар доставкага кетишет. Фирмаңардын аты эмне? Global Food Service. Global Food Service дейт, э? Мына туугандар ушинтип лаваш, анан ушинтип жашынакай таза жерде ушинтип лаваш чыгарса болот достор. Мен буга чейин көрө элекмин. Лаваштын ушундай таза жерде даярдалган. Несакыр долбоорун баарыңыздар эле көрсөңүздөр керек. Чын көңүлүң ачылып калат экен достор ушундайды көргөндө. Лаваштан тышкары биз дагы булочка производить этебиз. Булочка для гамбургера, для хот-дога, бургер молочный. Ошо жүрүңүздөр, көрүп кетели. Сиздер ошондо лаваштарды мисалы бүт кафе, ресторан, фастфудныйларга поставка кылат экенсиңер да, албары? Андан кийин андан тышкары дагы булочкаларга ошолорду поставка кыласыңар, Да. Булочный цех. Бул жакта мынакей булочка даярдалып атат. Бул для гамбургера булочкалар. Анан бияк жакта айтып кетейин. Бул аппарат тестоделитель. Бияка un салынат. Жактан замес келет, стаместан. Бияка un салынып, биякта тесто бөлүнүп, биякта тесто округлитель тоголотуп, бияка чыгарышат. Балдар уже анан мындай вагонеткаларга салышат. Бул жак ошо расстоечный комнатадан чыкты, расстоечный комнатадан көтөрүлөт. Ачыйт турбайбы? Ачыйт көтөрүлүп. А жана тоголоп болуп, мен пышный болуп калып. Ошо расстоечный комнатадан көрсөңүз, ичинде пар да. Бул жак парилка болуп калат экен да. Ысык экен ичи. Бул жактан кийин ошол печкаларга салынып даярдалат да. Анан Ошо бул жактан балдар бургерди кесип упаковка кылышат. Ушундай болуп турбайбы? Анан ортосунан кесип туруп, бияка салып коюп, ушондон кийин да. Салам алейкум, малай. Кандайсыңар? Жакшысыздарбы? Иштеп атасыздар? Рейске келсең, Onlar жаңа бургердин булочкалары ушинтип даярдалып экен. Уже кесилген даяр, э? Бул бургер да молочный. Жакшы. Жакшы. Анан неме сэндвичтер да бар да? Да, хот-догтор. Мет поставка кылат экенсиңер да, ушулардын баарын даярдап. Ошо жумуш жаңы башталды. Хот-догтор эми даярдалып атышат. Хот-дог, булочка, гамбургер эми даярдалып атышат азыр. Жакшы. Ушундай достор, биз Global Food Service деген жерге келдик. Бул жерде лаваш, булочка жасашат экен. Кандай акыбалда жасап берет, сиздерге көрсөттүк. Достор, ата мекендик өндүрүштү колдойлу.